Мамлекет мага эмне кылып бере алды эмес, мен мамлекет үчүн эмне кыла алдым деп жашашыбыз керек экен. Кээ бирибиз жөн гана сөз десек, айрымдары иш жүзүнө да аткарып келет. Айтайын дегенибиз, бүгүнкү 33 суроо 3 мүнөт рубрикасынын өзгөчө коногу 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун уюштуруучусу Союзбек Надырбеков болмокчу. Саламатсызбы? Саламатчылык. Бүгүнкү биздин рубрикабызга кош келипсиз. Алгач эл менен амандашып, жакшы жаңылыктарыңыз менен бөлүшүп өтпөйсүзбү? Саламатсыздарбы? Биз учурда жакшы жаңылыгыбыз эмне? Болгон жашообуз азыр 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары менен болуп атат. Буюрса ошол көзүндөсү элибиз күткөндөй бир жаңы бир масштабта, башка бир форматта, жогорку деңгээлде ушул даярдыгыбызды көрсөтө алабыз деген ишеничибиз зор. Даярданып атабыз. Мынакей чоң жумуштун аркасында чоң ийгилик жатары бул чындык экенин дагы бир жолу далилдейли. Анда мен сизге оюндун шарты менен түшүндүрөйүн. Мен сизге өзгөчө 33 суроо даярдап келгем. Бирок сизден бизге 3 гана мүнөт убактыңыз берилет. Эгерде 3 мүнөт ичинде жооп бере албай калсаңыз, мурунку кону калтырган өзгөчө тапшырманы аткарасыз. Ал эгерде жооп берсеңиз, ал тапшырманы мен аткарам. Даярсызбы? Сүйлөштүк. Анда даяр болсок, баштадык. Мени суктандырган өлкө? Норвегия. Экинчи көчмөндөр оюнунда эсте калган окуя? Кырчындагы бардык окуялар. Менин иш жүзүндө аткарылбай калган кыялым? Сингапурга бара элегим. Айымдар менен мамиле кылууда? Чынчыл болуш керек. Мен билген тилдер? Корей, англис, түрк, кыргыз, орус. Мына сага көчмөндөр оюнунун мага тийгизген эң чоң таасири? Көп нерселер үйрөнүп алдым. Мен эсептеген бакыт? Үй бүлөлүк бакыт. Кыргызстан мен үчүн? Мекеним. Кийинки суроолор, канча жашыңызда коомдук иштерге аралаша баштагансыз? 18-19. Жан дүйнөңүздү эмне менен байытасыз? Музыка. Кайсыл ырды ырдап каласыз? Элдик ырларды. Сиздин жакшы ырдаганыңызды билебиз. Убакыт бүткөн соң кайсыл ырды ырдап бересиз? Сиз сураган ырды. Калп айтып алып, катуу өкүнгөн учур болду беле? Албетте. Түлкүнүн баласын эмне дейбиз? Бачки. Туура. Сиз баалаган саясатчы? Джон Кеннеди. Жашоодо эмнеге жетиштиңиз жана эмнеге жетишкен жоксуз? Досторум көп. Дагы көп нерсе бар го дейм. Кийинкиси тигил же бул деген суроолор саясат же чыгармачылык? Чыгармачылык. Чыгармачылык же коомдук иштер? Коомдук иштер. Коомдук иштер же үй бүлө? Үй бүлө. Үй бүлө же карьера? Үй бүлө. Сүйүү же достук? Сүйүү. Чындык же бурмалоо? Чындык. Акча же сыйлык? Сыйлык. Көчмөндөр оюну 2 же 3? 3. Кийинкиси мектеп суроолор. Дүйнөлүк көчмөндөр оюну эң алгач кайсыл жылы кайда өткөн? 2014-жылы Үскөл областында. Туура. Кыргыз Республикасынын туңгуч президенти Аскар Акаев кайсыл жылы туулган? 55-жыл болсо керек. 42-би. 44. Актер Стивен Сигал Кыргызстандын кайсыл оюнуна келген? Көчмөндөр оюндарына. 5 көбөйтүп 6. 30. 35. Ой. 30. Саякбай Каралаевдин сүрөтү канча сомдо түшүрүлгөн? 500. 500. Алыкул Осмонов кайсыл жылы туулган? 1937. Саясатчы Өмүрбек Текебаев кандай чоң жаңылык жасаган? Конституцияны киргизген. Кыргыз Республикасынын туусу качан кабыл алынган? 1990. 92. Көпкөн жигит көп сүйлөйт, улаңыз? Көпкөн жигит аз сүйлөйт. Чечен жигит эп сүйлөйт. Урматтуу бүгүнкү биздин келген коногубуз Союзбек Надырбеков. Сиз 3 мүнөт ичинде 33 суроого жете алган жоксуз, тилекке каршы. Эми баягы суроом оор экен. Бирок сиз 2 мүнөт 49 секундда жетиштиңиз. Демек сиз уттуңуз. Мындай чанда гана кездешет. Чоң рахмат сизге. Мына? Билбейт экен. Негизи бул суроолор эстесе оңой эле болчу да экен, бирок аябай пат берилгендиктен өзүмдү жоготуп коятмын да. Жетишпей калат баягы ойлонгонго убакыт жок болуп калат экен. Урматтуу теле көрүүчүлөр, барыңыздар билесиздер, Мира Абдылдаева оңой менен утулбайт. Бирок тилекке каршы бүгүн мен утулдум. Алгач мурунку коногубуз калтырган тапшырманы көрөлү дагы. Кийин ал тапшырманы мен аткарам.
кийинки коногубузга буюрса эркек кыз болсо да ал үчүн оңой болуш керек. Мындай жакшы бир көчөдө кетип аткан адамды тартып экөөнү же парочканы тартсын сүрөткө телефон менен сонун кылып тартсын өзүнүн идеясы менен кылып вот ошол. Мынакей урматтуу теле көрүүчүлөр, канчалык кыйын болбосун мен тапшырманы аткарганга аракет кылдым. Ал эми биздин кийинки коногубузга дагы өтө кыйын тапшырма бериңизчи. Сонун экен программа биринчиден. Рахмат сиздерге. Анан ушул кийинки ушул чыгармачылык инсан болсо кийинки катышуучучу. Анан бир ушундай бир тапшырма бергим келип турат. Учурда бизде азыр катчылыкта көчмөндөр оюндарын уюштурабыз деп баардыгын аябай эс алууга убактысы жок да. Анан ошо биздин офиске келип, ошо биздин коллективибиз үчүн эгерде ырчы ыңырса же айым болсо ырдап берсе баарыбыздын алдыбызга. Анан бийчи болсо бийлеп берсе деген ушундай бир каалоо тилегибиз бар. Мынакей ушундай сонун тапшырма экен. Биз сөзсүз аткарганга аракет кылабыз.